Саламатсыздарбы, сиздер менен кулинардык канал Чакчак жана мен Бактыгүл. Бүгүн болсо пахтадай жумшак, ширин таттуу сонун булочкаларды жасайбыз. Мынакей жумшактыгын ушундай видеодо сиздерге көрсөткөнгө аракет кылдым. Өтө даамдуу жана жөнөкөй жасала турган сонун булочка. Эртеңки айтка жакшынакай кылып даярдап, конокторду кубантсаңыз сонун болот. 8-10 чакты булочка жасаш үчүн бизге 300 мг жылуу сүт керек, 1 чай кашык дрожж ачыткыч жана 4-5 аш кашык шекер колдонобуз. Жана дагы даамы жакшыраак болуш үчүн жарым чай кашык тузду кошуп, жакшылап сахар эзилгенче аралаштырып алабыз. Андан соң 1 аш кашык каймак кошуп атам. Каймак же маргарин кошсок болот. Эми ушул биздин суюктукка 400-500 граммдай унду 2-3кө бөлүп салып камырды жууруйбуз. Камырыбыз биздики өтө жумшак, бир аз колго жабышкан камыр жасашыбыз керек. Ошол консистенцияга жеткенче унду кошо бересиз. 400-500 грамм тегерегинде ун колдонулат. Жылуу жерге 1 саатка коюп коебуз. Көтөрүлгөндөн кийин вактыңыз болсо бир ыйлап кайра жарым саатка калтырыңыз, болбосо бир көтөрүлгөндө эле ушинтип мендей болуп алып чыгып, жайып баштасаңыз болот. Камыр жабышпаш үчүн албетте ун колдонобуз. Жана биз ушундай 4 бурчтук кылып камырыбызды жаябыз. Азыр калыңдыгы 5-6 мм болот. Булочканын быштактан болгон сонун толтурмасын даярдап жатабыз. 250-300 грамм творог. Эгер майсыз кургак болсо меникинде, анда сөзсүз каймак кошобуз. 2 аш кашык ваниль сахары жана жөнөкөй сахар жана жумуртканын 1 белогу агы. Ушуну жакшылап аралаштырып алабыз. Дагы камырдын бетине шыбап жыгабыз. Бул учурда духовкаңызды 180 градуска ысытып койсоңуз болот жана Чакчак каналына сөзсүз катталып койгонду унутпаңыз. Кааласаңыз 1-3 мезди жууп кургатып, ушинтип сээп койсоңуз дагы кооз жана даамдуу болот. Мындан кийинки жумушубуз ушул камырды жакшынакай кылып ороп алабыз. Оромол кылабыз, рулет. Камырыбыз өтө жумшак, назик, ошондуктан акырындап, шашпай оромол кылып ороп алабыз камырды. Эми биздин рулетибизди 8-10 бөлүкчөгө бөлөбүз. Чаканыраак кылам десеңиз 10го бөлүңүз, мен 8ге бөлдүм. Ал эми бычак менен кетсек, биздин рулетибиз жалпай бири-бирине катмарлар жабышып калышы мүмкүн. Ошондуктан ушундай жөнөкөй эле жиптин жардамы менен ушинтип кесип алабыз. Табагыбызды майлап алабыз, же пергамент кагазын төшөп, булочкаларды тизип 10 мүнөткө үстүн жаап калтырып коебуз. Ал учурда биздин булочкалар бир аз көтөрүлүп калат. Андан соң жумуртканын сарысы менен үстүн сүртүп, духовкага салабыз. Духовканын градусу 180 градус болот. Ал эми убакыт сааты 35-40 минутада бышат. Сиздер үчүн кызыктуу болсун деп, атайын зерикпей 40 мүнөт бою камерамды духовканын сыртына коюп, ушинтип сиздерге булочкалардын сонун болуп көтөрүлүшүн тартып чыктым. Андыктан бул видеого лайк басып, досторуңуз менен бөлүшүп, комментарий калтырып коюңуз. Мынакей ушундай назик, жумшак, өтө даамдуу булочкалар даяр болду.
Рецепт жаккан болсо сөзсүз лайк басып, Чакчак каналына катталып коюңуздар. Дагы жаңы рецепттерде көрүшкөнчө жакшы туруңуздар. Чоң рахмат.